Алайдын эң алыскы айылдарынын бири Талды сууда жүрөбүз. Бийиктиги 3100 метрде жайгашкан бул айылдын шарты катаал, кышы узак. Ал эми менин артымда Памирден кайтып келген кыргыздар үчүн үйлөр салынып, алар ушул жерде отурташып калышкан. Алдыда Талды суунун жана памирликтердин жашоо турмушу менен тааныштырабыз. Кыргызстан неси жакшы дегенде алмасы жакшы деген кыргыздарыбыз эдик да. Алма эмес, мында азыр арпа пишпаган жерде калдык да. Атасы карап берет кыз. Бул жакта кандай экен саптар? Буякта кыздар өздөрү тандап турмушка чыгат экен. Жакшы да. Үйлөнгөндөр 4-өө болду да. Кыз алдыңарбы, кыз бердиңерби? Жок, кыз алдык да. Бизде бергидей кыз памирликтерде бияз кыз жок да. Саламатчылык отурууга. Азыр мында келип тамга таанып жазып калышты. Сени менен кошо эле табаларга. Ооба. Сүйүнүп атчамы? Ооба, сүйүнүп Кыргызстанга келгенбизге. Жаз келгени менен Талды суу айылы калың кардын кучагында. Бул жерде кыш 7 айга созулат. Айылдын кире бериш жагын памирлик кыргыздар ээлеп, 17 үй бүлө 11 үйдө жашайт. Биз Памылда 100 деген койлорду таштап, 50 деген топоздорду таштап, Кыргызстанга барсак, бир ысык жерде, бир жакшы жерде жыргайып экенбиз деп келдик эдик. Кыргызстан неси жакшы дегенде алмасы жакшы деген кыргыздарыбыз эдик да. Алма эмес, мында азыр арпа пишпаган жерде калдык да. Памирлик үй бүлөлөрдө тиричилик таң атпай каар күрөө менен башталат. Алардын бири Күмүшай Орозбек кызы бул үйдө уул кызы келини менен турат. Азыр муну шайлып жакып параба кылып койгон. Параба кымат болот. Анан субайт кышката биз кыйноо менен чыктык бедали. Анан бирке откалаганда биранчеке параба ысыйт, башка жери ысыбайт. Биранчеке анан суук манандай бөлмөгө печке коюп салып бергенде жакшы болмок эди. Бу кызымдын күйөөсү Памылда жатып калган, өзү келген бир баласы менен. Күйөөсү азыр биз жакта да бир 6-7 үйлүү неме паспорт алып тактап шуяка келебиз деп алакаттап жататтар. Келе албай жататтар жолдун тосуктугунан, акчанын жоктугунан. Айылда аялдардын түшүгү бүтпөйт эмеспи? Кирелди кечке бала карап, тамак бышырып, идиш аяктан кол бошобойт. Биринчиден биз эми балдарды окутабыз, илим алдырабыз, Кыргызстанга барабыз. Кыргызстандын жери ысык болот экен, жер жемиши көп болот экен деп анан арзу менен келгенбиз да бияка. Келгенибизге 3 жыл болуп калды быйыл. Анан биз келгенибизде бизди обал Сарымогол айылга жайгаштырдылар, көөнө мектепке. Үйдө машы үй терегилеги биранчеке бирке бала сооротобуз. Аштамак өзүбүзгө түштүк, шу бир көзүбүзгө неме кылабыз. Акча таапыз, тирикчилик кылгычалыгы жок. Күмүшайдын келини Дүүлөт памирликтердин улуттук тамагы каттамага камыр жайып жатат. Эмне үчүн кызыл өңгүдө көп кесиптир? Биз ошо ата бабаларыбыздан калган мында. Ошон үчүн кийебиз, кызыл кийебиз. Келиндер ак жоолук салынат, кыздар кызыл жоолук салынат, ошонун айырманабыз. Келин болуш кыйынбы? Ооба. Бияктагылар кара кийинишет экен, жалаң баш жүрөт экен. Калта кийип алып жүрөт экендер, ошо. Сиз бул жактагыдай кийинбедиңизби? Жок. Болбойбу? Болбойт ооба.
каттама майга пиширабыз, памирди казанга эле пишират экен. Азыр мындакы духовкага пиширабыз. Духовка оңой болот экен казанга караганда. Бул жакка келип духовканы көрдүңүзбү? Ооба, биз бул жакка келип духовканы. Конуш которуп турмуш жайы бир аз өзгөрө түшкөн аялдар акырындап тиричилик буюмдарында пайдалана баштаган. Баарын кол менен жасап, казан башынан кетпеген кыз келиндердин түйшүгү бир аз жеңилей түшкөндөй. Памирди эркек көп да аялыңыз. Канча жаштан баштап турмушка чыгышат? 18-19. 20. Канча балалуу көбүнчө канча бала төлөшөт? Көптүрөк да ошол. Үй оокаты менен күнү бою алышкан аялдарга суу ташымай деген дагы түйшүк келинген. Ызгарды суукта сууга барып келүү деле оңой эмес. Манандай болуп кар басып калат бул жолу. Мана жактан чатан суу агып кирип жататчы. Күндүзү да албайбыз, чатан суу сап агып мындай эле неме кылып таштайт. Азыр саалап алсак оңду бери элек чакта манандай буйуп кетти. Ушундай татаал шартта калды эже. Манандай. Суу көтөргөн 20 жаштагы Бактыгүл Огонбек кызы Кыргызстанга эмчектеги уулу менен көчүп келген. Жолдошу кич Памирде калган экен. Сүйлөшүп турмуш кылгансызбы? Эме сүйлөшпөйт да Памир. Атасы каалап берет, ошо турмушка чыгат. Канча деле ал? Анын жашын билбейм, күйөөм менен чоңураак. 29-дарда. А сиз өзүңүз сүйлөшүп турсам, жүрүп тийсем деп билеңиз? Ошон. Эме ошондой ниет бар деп бирок. Памирде ошондой неме кылганда салт. Атасы каалап берет кызды. А бул жакта кандай экен салттар? Буякта кыздар өздөрү тандап турмушка чыгат экен. Жакшы да. Бактыгүл Памирде билим алган эмес. Келиндин туулуп өскөн жеринде эркектерге гана мектепке барууга уруксат берилчү экен. Жаш келин Кыргызстанга келип окуп жатат. Памирде мектеп жок. Буякка келсе Кыргызстанга барып окусак деп. Ошо ниеттерди кылдык, акыры ниетибизге жетти. Жакта мектепке барабыз ар менен. Мен кайтып келип ошо үйдө тиричилик кылабыз. Канча класста окуйсуз? 3-тө окуйбуз быйыл. 3-төбү? Мектеп жакта биз жакта мектепке барсак деп. Биз жакта мектеп барчы, анда аялдар, кыздар окубайт, балдар эле. Сармалды келгенден бери жак окуйбуз. Азыр жакшы эле тамга таанып калганбыз. Бактыгүл Огонбек кызынын атасы алайдагы памирлик кыргыздардын ханы. Кыргызстанга улуу жана кичи Памирден 3 жыл бурун 80ден ашык адам көчүп келген. Алардын бир бөлүгү Нарынга, дагы бир бөлүгү Алайдын Сары Могол айылында убактылуу баш калкалап турган. Ушул тапта алардын дээрлик баары Талды сууда жашап жатышат. Биринчи келгенде Сары Моголго келдик. Ондо бир кыш болдук, анан былтыркы өткөн күздө бизден аны шу жерге чогултуп алып келдилерчи. Biz bu yaktan 11 үй бүлө келдик, Нарынан 6 келди, 17. 17 үй бүлө болуп. Келгенден бери канча үй бүлө күттүңөр дагы? Шунда жашап жатабыз. Кандай? Жаңы үй бүлө түзүлгөндөр болдубу? Жаңы үй бүлө түзүлгөндөр азыр бизден үйлөнгөндөр 4 болду да. Экөө Нарынан болду. Бирөө Бешкектен болду, бирөө Оштон. Кыз алдыңарбы, кыз бердиңерби? Жок, кыз алдык да, бизде бергидей кыз памирликтерде бияз кыз жок да. Жокпу? Жок, эми кыз жок да бизде. Бирөө Жумгалдан үйлөндү, бирөө Нардын шаарынан эле үйлөндү. Бирөө Карабалтанын өзүнөн үйлөндү, бирөө немеден Оштондон үйлөндү, неме Ноокаттан да, Ноокаттык кыз экен. Талды сууда 2000ден ашык калк жашайт. Жаз кечигип келчү бул айыл Нооруз майрамына өзгөчө даярданат. Калың карга карабай көктөмдү көксөгөн эл жазды ар кандай салт сана менен чакырышат.
Майрамдык салтанатка деп даярдаган тамак аш даамын көтөрүп, памирлик кыргыздар да айылдагы Чакан маданияты үйүнө жөнөштү. Бизде мына маданият үйүнө уюштурганбыз. Маданият үйүндө биринчи кезекте бул жерде улуттук тамактардын көргөзмөсүн уюштурдук, ушу улуттук колоритте болсун деп. Памирден жана Кичи Памирден келген кыргыздар дагы ушу биздин айылыбызда жайгашкан. Алар дагы ушундай иш-чараларга катышып келатат, активдүү катышып келатат деп айтсак дагы болот. Мектепте окуган окуучулар азыр программабызда дагы бар. Ошол мектеп окуучулары менен мугалимдер менен биргеликте концерттерин алар дагы тартуулашат. Айылдагы элечекчен апалар Айылөкмөдү Турузбек Таевди май токоч, сары майы менен тосуп алышты. Чакан залда тамак аштын 60тан ашык түрү дасторконго жайылды. Арасында памирлик үй бүлө даярдаган каттама да бар. Каттама. Памирдин эң улук тамагы ушул экен. Мен үйдөн жасатканда өстүк. Сиздер да бул тамактарды көрүңүздөр. Сиздер да бар беле мына тамактар, ушундай тамактар бар беле сиздерде да? Маданият үйүндө айылдык мектептин мугалимдери, окуучулары Чакан концертта уюштурушту. Концертке келген памирлик келиндер маданий иш-чараны таң калуу менен карап отурушат. Памирде алар Нооруз майрамын белгилешкен эмес. Ошондон улам бул майрам алар үчүн жаңылык болуп жатат. Мезгил келди чачкындай, жештерүүнүн салы, ана чыгарма дегенсей. Сахнада бийлеп жаткан памирлик кыздар Кыргызстанга келгенден кийин мектепке бараштаган. Бүгүн алар да курдаштары менен музыкалык номер даярдап, эл алдына чыгып, өнөрүн тартуулап жатат. Жерге түшкөнүнүн 7 күндө жарылсын. 3 класстан окуйм. Аякта келгенде 13 жашта элем. Азыр 15 жашта. Памирде кыздар мектепке да барбайт, жөнөкөйдө жүрөт. Үйдө эле. Анан балдар окуйт аякта. Буякта кыздар бийлейт экендер, окуйт экендер. Ошо. Сага жакты? Ооба, жакты. Буякта эжекелер катыштырыптыр, директор эжеке. Биз классыбыз менен катыштык. 4 бала 3 кыз. Майрамдык иш-чарадан айылдыктар тез эле үйлөрүнө кайтышты. Памирдик үй бүлөлөрдүн дээрлик бардыгы мал багып тиричилик кылат. Эң көп мал сиздики дейт. Аллам буйруса айма мында. Мен келгеле эле малга чыгым бар да, шу мал менен аракет кылып атпаймынбы. Бисмилла. Майда жандыкты 70тен ашырдык. Аллага шүгүр. Мана şu майда жандык полный эле менеки. 70тен ашты. Ошо төлү менен 75-78дей барды. Анан биякта уйларым бар. 12 баш уй. Гафур Абдрасулов оболдук Памирден Нарынга келип, кийин бул жакка көчүп келген. 1 жыл мурун кыргыз бийлиги памирлик ар бир үй бүлөгө ондой майда жандык жана уй бөлүп берген экен. Ошол нарындан иштеп, ошо 4 жыл биз нарында болуп дедик, жумуш жакшы эле, Аллага шүгүр. Анан эл да, журт да жардам кылып берди. Анан ошол акчабызды коротпой мамлекет жардам берип аткандан кийин ушунча путка туруш керек да. Качанга чейин анан мамлекетке кол сунуп туралы деп эле ойлонуп эле ушул иштесин баштадым да. Кыргызстандын жарандыгын алдык да. Эми жарандык алгандан кийин бүттү, сыйыбыз бүттү да. Кайда эле барып жашашка бизге мүмкүнчүлүк бар да.
Ошондуктан эми бизде мамлекетке бир салым кошолуп, элибизге, жерибизге деп мына ушул кесипти баштадым эми Алла буйруса. Талды сууда жумушсуздук маселеси күч. Эркектердин көбү сезон малында айылдагы көмүр карьеринде оокат кылат. Кышкысын мынтип мал бакканы менен тоюттун жетишсиздиги элди кыйнайт. Бул азыркы төрөлгөн бери. Мына жакын ортодо төрөлгөн. Бул төрөтканага өзүнчө эле. Mana uylардың жаңы туған uylардың торпоктор үшін. Киши сияқты эле буларда жаш бала. Мында жылуу жерге сакташ керек, буну да убагында эмизи убагында сүт берип тойгоз курсак керек да. Болгон бир карьерда кээде иштеп калат, кээде иштебей калат. Мындан барып шаарга квартира алып жашай, ондо жумуш тапкычаңыз, онун көрө эле ушул жумушту баштадык да эми. Көбөйтүшкө көздөрү жетишпей жатат. Жердештериңиз көп. Жердештериңиз. Бул жер мал көп болгудай эмес, расход көп кетет экен деши, ол ошону раз кыйналышып атат. Абдрасулов алайда жубайы, 3 кызы, күйөө баласы менен жашап жатат. Аялы уюсап, айран ачытып, сүзмө жасап алып, коңшу айылдагы базарга алып чыгып турат. Үйдө ошо мал саайбыз, мал менен элекпиз. Анан башка жумуш деле кылбайбыз, жумуш деле жок. Уй сайсыз. Ооба, уй саап, аны саап кирип, биширип, айран уютуп, апта сайын айран, апта сайын базарга барып айран биркеден сүзмө эжелер менен тааныш эжелер алып ке деген шарага барып сүзмө биркеден сатабыз. Ошентип тиричилик. Ооба, ошентип тиричилик кылса болот экен. Аллага шүгүр, жакшы катыбыз зарабыз. Ооба, памырдыда ошо айран уютуп, курут кайнатып, сүзмө куюп эле ушундай эле жумушубуз бар эди. Ушул жакта, биякта деле ушундай. Ооба, биякта деле ошо айран уютабыз, ошо памыр сыяктуу эле курут кайнатабыз, сүзмө куябыз. Эми биякта сүзмө айран сатат экен, аякта ондой саткан кеп жок. Канча таап каласың бир аптасына? Аптасында 700 сомдон, 600 сомдон, Аллага шүгүр, ошончодон таап турабыз. Апта сайын. Кем каржыңызга чыгып? Ооба, чыгып калат. Үй ичинде чай ала коебуз, май ала коебуз, ошого кеңири чыгат. Үч бала төрөлдү, чарчап калды. Үчөөдөн чарчап калды. Кызымдан кийин мен өзүм балам токтобой калып, анан эми ооба Алла менен калганда тилибиз, динибиз бирге жакшы карайт экен деп bu kişiler жардам алып барган кишилерге айтып, биз ошол жака кетип калалы деп бияка келип, Аллага шүгүр. Алла өзү себеп кылып, ошо кичине кызым төрөлүп калды. Азыркы жүргөн. Чолпонай деп ошо кишилер алып келген, ошо кишинин атын койгон. Дөөлөт Бебе Токтакун кызы Кыргызстанга келгени тигүүчүлүк өнөрдү да өздөштүрдү. Ал үй тиричиликке керек буюмдарын, кийим кечени ушинтип отуруп эле тигип алат. Mana ayal kelin balam сүрөттөрү. Mana. Памирде мындай эмес да той. Памирде мындай эмес. Mana. Мынтип кийинбейт. Мынтип кийинбейт. Ушинтип кучакташып өткө түшөбү? Жок, түшпөйт анда да. Mana kelin, mana дос кыздары. Mana balamдын дос балдары. Кыргызстанга көчүп келгенден бери Памирлик үй бүлөлөрдө 5 наристе жарык дүйнөгө келди. Абинасир Эмин уулунун Кыргызстанда кенже уулу төрөлдү. Ал жакында эле Оштун Уукат районунан келинди алган экен. Кыз менен сүйлөшкөн экен, анан бир былтыртан бери 1,5 жылдай болду, анан мен ошо кызга үйлөнөм. Ата бир жуучу барсаңыз деп анан өткөндө бир киши алып барып анан биз жактын салты бир башкачы. Биз жакта эми ата энеси кызга жуучу барат, сүйлөшмөй гап жок. Атасы кааласа берет, ата энеси каалабаса жок. Бияк эми кыз менен сас келмейинче
Nime bolbayt ekençi. Anan söykö salat eken, onu söykö barıp salıp degende anan bir kiçik kalın saldılar onu şonu. Anan bir kep berdi anan 15 Mart günü anan bardık. Абинасирдин уулу Оштоо дүкөндө иштейт. Уул келининин тою Оштогу тойканалардын биринде өтүптүр. Абинасир Эмин уулу мурда 2 рет үйлөнүп, экөө тең төрөттөн каза тапкан экен. Ал 3-чү жолу үйлөнүп, жубайы, балдары менен Алайга көчүп келген. Абинасир фамиликтердин көбү Кыргызстанга төрөткана, дарыгерлер үчүн келгенин айтат. Biz kelgeli beri 4-5 kelin törötten öpüp kettik. Şu ben ise yok, şart yoktu da, maşine yol yok. Bir törögün nime olup kalsam, manda şart bolsa bar, ben ise bir kara koysa işlemi. Da karayız, manda kar, at minin, topoz minin görgü var. O bir şunan Oştu yerge ben ise aram var. Bundan ulu olu kanday barasın. Moşko, maşine olmasa oşko 5-6 gün aram barasın. At minin. Oşonday gel. Otuz 2 жаштагы Шайырбүү Шажан кызы бешигин терметип 1 айлык уулун кучактап отурат. Анын 2 баласы буга чейин чоң Памирде чарчап калган экен. Памирде 3 балам төрөк. Бияка келип жакында мана кичине балам төрөдүм. Биякта жакшы экен. Шерт бар деген. Сиз коркконсузбу төрөп атканда? Ооба, коркком. Ошол өлүп каламбы деп башым айланып деп. Ошентип. Баласы каза болгондор жыл сайын төрөйт. Каза болбогондор деле жыл сайын төрөйт. Алдар көп чарчап калат. Ооба, көп чарчайт. Чала төрөлүп эле, ооруп ошондой көп чарчайт. Меники де экөө чарчаган. Оорукана менен катар памирликтер мектеп билимге муктаж. Ушул тапта айылдагы мектепте ар кандай курактагы 30дан ашык адам окуп жатат. Саламатсыңар. Саламатчылык, отургула. Балдар азыр кайсы сабак? Ооба, азыр кыргыз тили сабагы. Бул жерде 3 жана 6 класстардын окуучуларына кыргыз тил сабагы өтүлүп жатат. Кыргыз арибин жазып, окугандалар Кыргызстанга келгенде эле үйрөнүштү. Алардын бири 22 жаштагы Турдубек Шамирдин уулу. Кимден окуучуда? Ой, Азамат. Чыгышта кимден окуучудан? Ой, Азамат, Турдубек өздөштүрүп калыптыр. Жашы боюнча бардыгыбыз эле тең элебиз. Эң улуусу 24, ошондой 25 жашка чейин бар. Кыйналган жоксуңарбы? Жок, кыйналбадык окуудан. Биринчи кыйналдык, тамгаларды жаттай албайчы. Анан тамгаларды жаттап алганыбыздан кийин азыр окуулар жакшы болуп атат кыргыз тилиден. Жазуулар дагы жакшы эле жазып өздөштүрүп калдык. Азыр эми биз 9-класска чейин окусак дейбиз. Андан кийин 9-дан кийин бир кесипке кирсек дейбиз, бир кесиптин ээси болсок дейбиз да. Мисалы үчүн бир окууну өздөштүрүп кетсек деп ошол ойлорубуз бар, максаттарыбыз да ошол. Мектеп жашындагылар келгенден баштап 1-класска киргизгенбиз. Алардын алды 3-класс болуп калды. Ал эми жашы түрдүү жашта болгон үчүн аларды биз 2 класска бөлүп окутабыз. Булардын менталитетине карап, эркек чоң балдарды 42 жашка чейинки балдарды 1 класста окутабыз. Ал эми аялдар менен жаш балдарды түрдүү жаштагы аларды 1 класска окутабыз. Бүгүнкү күндө алар 3-класстын программасын аялдар менен балдар өздөштүрүп атат. Ал эми 39-40 жашка чейинки эркек балдар бүгүнкү күндө 6-класстын программасын өздөштүрүп атышат. Өз курагында мектепке барып, билим алган окуучулар өтө аз. Алардын бири сабакты мыкты окуган 9 жаштагы Хусейин Оганбек уулу экен. Классымда 4 бала, 3 кыз окуйбуз. Анан 2 аял.
экөө тең, бири эжем болот, бири жеңем болот. Азыр мында келип тамга таанып, жазып калышты. Сен менен кошо үйрөнөт аларга? Ооба. Сүйүнүп атышабы? Ооба, сүйүнүп Кыргызстанга келгенбизге. Жамгыры, жамгырым, жамгырым, жумшар деген тамырым. Хусейин Оганбек уулу быйыл кышта президенттик палатага памирлик кыргыздар арасынан жалгыз катышып келген. Жеткенчек чоңойгондо мугалим болуп, боордошторуна сабак бергиси келет. Памирде ойлогондо ал мындай жаратылышы кооз, тартиптүү, уру жок деп кыялданып жүргөм. Кандай экен Кыргызстандан келгенде? Кыргызстан келгенимде ошол кыялдарым орундалды, жакшы экен. Эмнеси менен жакты сага? Бардыгы эле жакты, окуусу, бардык жакты. Мектеп бар биякта. Ооба, мектеп бар. Окуганды өтө жакшы көрчү элем. Окуганды сүйүнүп атам. Чоңойгондо футбайс, анан мугалим болгум келет. Кимдерди үйрөтөсүң мугалим? Мугалим болуп, ушу сабатсыздарды окуткум келет. Каякта окугуң келет сен өзүң? Мен өзүм Памирге барып окутуп, анан кайра келип, Бишкектерге мугалим болуп, ошондой. Кыргыз тилин жакшы көрөм. Баардык тилде сүйлөгүм келет да. Биз өзү Памирде мындай парча сүйлөшөт элек. Мында келип русский язык, англис тилди сабагынан өтүп атабыз. Мен өзү эки тил, көп тилде сүйлөшкүм келет. Англис тил, анан орус тил, анан кытайча сүйлөшкүм да келет. Ошентип, алыскы Памирден кайтып келген кыргыз үй бүлөлөрү жергиликтүү эл менен аралашып, жаңы турмушка ылайыкташа баштаган. Ар бири ден соолугуна карап, билим алып, иштеп, жаңыча жашаалары келет. Айгерим Акылбекова, Бекстан Аббакир уулу, Азаттык, Алай району.